Hormatly dostlar, mына ушундай жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз берүүбүздү алдын көздөй улайбыз. Мен ордуман турган жокмун демек, студиябыздан орун алган экинчи саатыбыздын алгачкы коногу бар. Бул маек музыкалык жатылмокчу. Таң эрте урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди ойго толуу деп, жандуу музыканын коштоосунда бир сонун чыгармаларды ырдайлы деп студиябызга чакырылган коногубуз Жанат Рыскул мырза. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Саламатсыздар, кутман таңыңыздар менен. Жакшы, Кудайга шүгүр. Таң эрте өзгөчө ырчылар үнүм ачылы элек деп, жанандай жандуу үндө ырдоодон коркуп, жалпы аспаптарын таштап келчү эле. Сиз гитараңызды көтөрүп келиптерсиз сыймыктануу менен. Демек, жандуу ырдоого даярбыз. Даярбыз, бирок эртең менен оңой менен кишиники үнү ачыла бербейт. Бирок ошентсе да аракет кылабыз. Анда ачылганга чейин бир аз сүйлөшө туралы. Ооба. Кандай сиз акыркы учурдагы жаңы чыгармачылыктагы жаңылыктарыңызды көрдүк, ошол себептен чакырдык. Эски бир жакшы ырга жаңы дем берип, жаңыдан ырдап, ага бир жараштуу клип тартыптырсыз, сонун болуптур, мыкты болуптур. Келиңиз ошол эмгек тууралуу сүйлөшөлү. Ооба, ырдын аты ностальгия, 90-жылдары хит болгон ретро чыгармалардын бири. Сөз ону ошо Максат Баткенин тобунун, легендарлуу тобунун мүчөлөрү Алайбек Абубакиров, анан Сагынбек Молдоев агаларыбызга таандык. Ошо жазылып буюрса чыгып атат клип бүгүн кечке маал түнгө жакын ошол интернет желелерине кой берели деген ойдо турабыз. Ошол. Демек, азыркы учурда соц тармактарга чыга элек. Соц тармактарга эми анонстору чыкты. Клип толугу менен теледен башка эч жака чыга элек. Ооба. Демек, биздин берүүдөн Таңшолоодон жаңы клип ностальгияны биргеликте көрсөк болот. Ага чейин бир аз сүйлөшө туралы, телекөрүүчүлөрүбүз ойгонуп, уйкудан туруп экраныбызга жакыныраак келгенче. Мындан сырткарыда кандай жаңылыктар болуп атат? Билесиз, жумушуңуз көп, ошонсуз деле болбой эле чыгармачылыкты эңсеген, чыгармачылыкты каалаган адам убакыт табат экен. Ырдоого. Жаңылыктардан айтсак, ушул буюрса дагы бир ырдын үстүндө иштеп атабыз. Ал деле ушул ретро форматта болот. Негизи быйыл жалаң ретро форматта иштейли деп чечкенбиз. Эмне себептен? Мындай айтайын мен. Менин оюмда мындай болду. Ошол 90-жылдары сиз биз курактагы байке эжекелер өздөрүн бир кайрадан ошол убакка барса, ошондой баргандай бир сезсе, акыркы учурда карасак кинолор деле ретро форматта, бүт баары ретро форматта болгондуктан элдин табити кайсыл жака, суроо талабы кайсыл жака болуп аткан болсо, демек ошол жака биз үндөшүбүз керек экен деген ой менен, анан ошол мен өзүм деле негизи мындай азыркы тил менен айтканда кассетный вайп деп коет го, мисалы. Бул музыкаларды кассета менен угуп жүргөн болсо, эми демек биз ошолорду жаңыртып, жаңы форматта сунуштайлы деген жакшы ой менен жалаң ретро чыгармаларды иштейли деп аракет кылып атабыз. Демек, элдин каалоосу ретро, демек элдин каалоосу өзүнүн жаш чагына баруу. Ошол кезде эңсеп, ошол учурдагы сүйүүлөргө дагы бир жолу балкып, Сонун жана айтпадыңызбы, ушул жылы жалаң ушул ретро жаатында иштейсиз депчи. Балким ретро эмес, бирок сиздин жүрөгүңүзгө жагып калган чыгармачылык калышы мүмкүн, аткарат белеңиз? Аткармакпыз, андан тайбайбыз. Бирок негизги башкы план бизде ошол кичи альбом жазуу, мини альбом. Ошол ретро кичи альбом жазам деп быйыл аракет кылып атам ошол. Демек, жана жакшылыктарга ырдап калсаңыз, өзүңүз даяры бир альбом менен барып туруп, тойдун башынан аягына чейин ырдап койгондой. Акцент баягы жакшылыктарга, тойлорго эмес, ошол негизи жакшы ыр чыгаруу гана максатында, жакшы мындайча айтканда чыгармачылыктын үстүндө гана иштегенге аракет кылып атам. Тойго эми бул экинчи планда турган нерсе. Сон, анда сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Таң эрте үнүңүз ачылып калды окшойт. Тааныштык. Албетте, келиңиздер. Сиздерге Кадыр Алардыков агайдын Барам сага чыгармасын аткарып берейин. Ол оңтуп анда эмес, жалпы кыз эле кутман таңыңыздар менен деп туруп. Мөлтүрөп бүлдүр күндөр бышкан кезде, асманда бүркүт шаңшып учкан кезде, самайларын сейселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды, самашып сагынчымды уккан кезде
барам сага. Барам сага, ай барам сага. Керемет аткаруу. Үнүм ачылбай атат, аракет кылабыз деп жөн эле тамашалашып аткан окшойсуз. Жок. Тердит отасыздар. Сонун музыкалык билимиңиз барбы? Бар. Кайсы жакта окудуңуз эле? Кайсы жылдары? 2015 жылы ошол Кыргыз Түркманас университетине тапшыргам. Музыкалык билим музыка жана маданият бөлүмүнө, маданият факультетине, анын ичинен музыка бөлүмү, эстрадалык вокал, эстрадалык ырдоо бөлүмүнө ошол жакта Керим Орузбаев деген агайдын колунан, кыргыз эл артисти Керим Орузбаев агайдын колунан сабак алып, ошол 2020 жылы белгилүү бир себептер менен баягы окууну убактылуу токтото турганга туура келген, белгилүү бир себептер менен. Анан буюрса ошол окуумду жыйынтыктап, андан соң Ишенал Арабаев атындагы университетте дагы музыкалык билим берүү факультетин былтыр жыйынтыктадым. Ошо буюрса ошондой билимибиз бар. Билим бар. Билимге чейин сөзсүз түрдө жанагы миң аракет кылсаң деле кээ бир учурда болбой калышы мүмкүн. Үн бар окшойт. Каныңызда. Канда демекчи, ооба, үйдөгүлөр бүт эле. Баары ырдашат. Атам музыка мугалими, апам музыка мугалими. Үйдөн ушул улуусу мен да ырдайм. Музыкалык билим алдык. Артымда эле иним бар. Иним дагы азыр маданият чөйрөсүндө, ал дагы буюрса актерлук чеберчилик боюнча окуп атат, ал дагы. Карындашым дагы азыр ондон оңго чыккан, ал дагы комуз ойнойт. Үйдө жапатырмак музыканттар. Чыгармачыл үй бүлө. Ооба. Келинчегиңиздер дагы аны окшойт жардайбы? Келинчегим ардап коет. Келинчегим дагы кыйнал. Ал негизи көп нерсе өзүнүн жеке чыгармачылыгы бар анда. Ал дагы ошонун үстүнө аракетин кылып атат. Ал да ардап коет. Көп учурда сиз ырдасаңыз, сизден интервью алып коет, Сонун, Азамат, жалпы куржунуңузда канча чыгарма бар? Өзүм жазганбы же болбосо өзүңүз аткарып жүргөн, элге тартуулап жүргөн? Элге тартуулап жүргөн эми бир 10 чакты чыгармабыз бар. Андан тышкары эми өзүм жазган оңдоргондой бир 10 чакты оом бар. Аларды бирок чыгара элек. Аларды бирок чыгара элекмин.
аларды эми камдап бышырып даярдап атабыз. Демек, сиз жазган оңдор бүрүстө чыга элек. Бир ырым чыккан. Тартынам дегендерди 2020 жылы чыгаргам студент кезде. Сон жана айтпадыкпы, жүрөк чыгармачылыкты каалап турса, ырдоону каалап турса, сөз убакытты алат депчи. Кайсы учурда ырдагыңыз келет? Кээ бир кырчылар бар кайгырып турганда, кээ бир кырчылар бактылуу болгондо. А сизчи? Эмоционалдуу поток деп аткандай, эмоционалдуу потокко түшкөндө ырдагым келет ооба. Бирок мен көбүн эсе жумуштан чарчаганда эртең жумушка барасың, кечинде жумуштан чыгасың. Жумуштан чыгып баратып, кабинетинде аккордеоном турат. Ошол жакка коюп, кечинде жумуштан кетип баратып, бир сааттай отуруп алып, булгум чыкты бир кээде адатым бар, кээде ырдап алып анан кеткен күнүм болот. Демек, сүйүнүчүңүздү дагы, жиниңизде дагы ушул аккордеондон чыгарып, ырдап каласыз, кыйкырып бары кеткенден кийин. Кандай гана энергия болбосун, аны бир туура нукка бурса, ошол бир өзүнүн пайдасын алып келет экен. Анан жиним келип турса да, ачуум келип турса да, маанайым жакшы болуп турса да, ошо ыр менен ырдап чыгарып алганга аракет кылам да. Сон, эми жанагы алгачкы темабызга баралы, ностальгия чыгармасы. Клип тартылды, ыр жаңыланды, өзүңүзгө жактыбы? 100% копулуңузга толдубу? Эми 100% копулга толсом да баардыгы идеалдуу болуп кетмек. Идеалдуу жашоо деген нерсе бул таптакыр болбой турган нерсе. 100% идеалдуу боло бербейт экен. Клип тартууда мен ойлогондой болбой калды анткени. Срок кыска болуп калды. Тартуу срогу, анан өзүм дагы кичине шашма жаным эртерээк деп атып эле. Бир анча-мынча факторлор калып калды. Аны эми шашпай. Канча күндө тартылды? Ностальгия менимче бир же 2 күндө эле бүтүп калды. 2 күндө тартылып бүттү, клип толуп турду. Бир күндө эле го деймдер. Ооба. Жана сиз айтпайсызбы, кээ бирки максаттарына жетпей калды депчи. Бул убакыттын тардыгыбы же тарткан кишинин клипмейкердин катачылыгы болушу мүмкүнбү? Жок, клипмейкерде катачылык жок, тескерисинче ал болушунча жоктон бар кылганга аракет кылды. Демек, мындай ага клипмейкерге дагы задача берип атканда дагы сен шартыңды түшүндүрүп бересиң, мондай нерсем бар деп бересиң, мондай деп берсең, ал баягы эмне деп коет, ошого жараша фантазиясын иштетет, ошого жараша ойгонот, ошого жараша иш кылат да. Ошол минимумда максимум жасап берди, бирок ал жагынан сөз жок. Сон, дагы ушундай сөз жок аталышындагы сөз жок клипке биз күбө бололу. Ностальгия жаңыртылган чыгарма, жаңы клип. Урматтуу достор, экраныбызга жакыныраак келиңиз. Сиз дагы өзүңүздүн бааңызды берип, анан бүгүн түнү YouTube'га чыкса, өзүңүздүн пикириңизди калтырып, жакты баскычын басканды унутпаңыз. Deniz boyu sentabr, mahabat janna jamg'ir, biz o'tkirgin oshondog'u gündür. Men uchun kino, hayal tuni maestro, Romeo, Julieta, restoranda biz janna sen suygin.
Balkim жалганdır, balkim al gözgü jamgır. Sen üçün al gündür jaştep bolsa, men üçün arman. Men özün çoşon gözdün, bizi köbüz bir götkörgün. Sargayın kızdi, gengsemin bugün. Men özün çoşon gözdün, bizi köbüz bir götkörgün. Sargayın kızdi, gengsemin bugün. Özün çoşol güzdün, bize göbüz bir götkörgün. Sargayın kın gezdi, ensemin bugün. Men özün çoşol güzdün, bize göbüz bir götkörgün. Sargayın kın gezdi, ensemin bugün. Мына ушундай жашарга жаңы дем жана Рыскылдан ностальгия чыгармасы жаңы клип мыкты болуптур. Чындыгында ыр бийлете турган, маанайды көтөрө турган, бирок клипке бир аз түшүнбөй калдым. Эми бул клипте режиссердун идеясы, клипмейкердин идеясы. Өзгөчө аягында кызды бир жакка алып барып таштап салдыңыз. Негизи анын айтымында режиссердун түшүнүгүндө жана бизге түшүндүрүп берген идеясында мындай болду. Кыз менен жигит мамиле бүткөн, мамиле токтогон, бирок ошол нерсени эстеп атат да бул экөөчү. Ностальжия болуп атат ооба. Анан баягы алып кетти, эстеди, алып келип койду. Бул жерде символизмди айтып атканда, ошо жада калса эшикти ачып берген да эмесмин. Эшикти жапкан да эмесмин, ошол ачпа, жаппа, өзү отурат, өзү чөт. Экөөңүз уже эки айрым жолго түшкөнсүңөр. Ошондой болсун деген немеде кеткен идея. Демек, өткөн өттү, кеткен кетти бир деймин. Өткөнгө кайрылуунун кереги жок болгону, жагымдуу мүнөттөрдү эстеп коюу ашыкча болбос деген түшүнүк. Анда мыкты экен идеясы сонун. Бирок сиз клипти көргөн кишиге ар дайым идеяны түшүндүрүп турсаңыз туура болот окшойт. Эми мындай да, негизи азыр мен мындай клипти каалаган эмесмин өзү негизи. Жандай клиптер болот го, мисалы бирөө өлүп калып, бирөө машина сүзүп кетип, анан кыз менен жигит жүрбөй калып, трагедия, драманы эметким келген эмес. Негизи форматты эң башында менин оюмда жөн эле мут видео сыяктуу кылып тартайын деген ой бар болчу. Өзүм жолдо машина менен болду. Ырдап, көлдө баратып. Өзүм жалгыз эле. Анан бирок ушул идеяны айтсам, клипмейкерден ушундай идея чыкты. Анан баягы why not? Почему нет болуп тартылып кетти. Сон мыкты чыгарма, мыкты клип болуп тур, мага жакты. Буюрса, бүгүн түндөн баштап, бүгүн 17-марттан баштап бардык соц тармактардан, YouTube баракчасынан көрүп уга аласыздар. Сон келиңиз, дагы бир чыгарма болсун сизден. Сизде бүгүнкү таңда болуп көрбөгөндөй ырдаталы. Кайсы чыгарманы карабыз? Жарайт, келиңиздер, анда мен өзүмдүн Сен белең деген бир чыгармам бар, ошону аткарып берейин, өзүм автордук чыгармам. Обону да өзүңүзгө таандык. Сөз обону өзүмө таандык, алгачкы чыгармалардын бири. Көргөнмүн мен сололардын солосун, нечен кыздын жүрөктөрүн ооруттум. Кайгыз менен жетилешип жүрсүм да, баары бирдей санымдагы унуттум.
Üzülmesem de ümitimdi bir senden. Gede torup görgüm gelbeyt emmedin. Tabılmadım sende artık solunu. Soluluktun kanışa sen bilin. Oh. La 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 la. Soluluktun kanışa sen bilin. Oh. La 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 la. Soluluktun kanışa sen bilin. Sende kızdı izley verip taçadım. Jete albay çorkagandan çarçadım. Kança hareket yumşasam da sen üçün. Bir özüngde vakaldan da ayrıldım. Üzgün gelbeyt ümitimdi bir senden. Gede torup görgüm gelbeyt neden. Tabılmadım sende artık solunu. Soluluktan kanışa sen bilin. Oh. La 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 la. Soluluktun kanışa sen bilin. Oh. La 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 la. Soluluktun kanışa sen bilin. Kançасы сен билең. Кимге арналгандар? Бул текст мындай фантазиядан чыккандар. Булар баягы ал кезде сүйлөшкөн эле кызым жок болчу. 1-2 жаска адамдардан. Ал кезде бойдок болчумун, студент болчумун, 18-19 жаш болсо керек. Анан сабакта отуруп, каяланып отуруп бир кино көрдүк беле, айтор ошол жерден бир образ келген да өзүмө. Фантазия образ келип анан ошол образга арнап эле жазып койгондар болчу. Ошол кыялыңыздагы образдагы кызды жашооңузда таба алдыңызбы? Ооба, буюрса. Таптыңыз, э? Ооба. Сон, азаматсыз. Үйлөнүп баш-баш 3 жылдан бери жалгыз жатабыз деген. Сонун, азаматсыз таң эрте келип, Жандыбек менен жагымдуу чыгармаларды аткарып, өзүңүздүн жаңы эмгегиңизди эл менен бөлүшүп, Таңшаланын куттуу студиясына биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдирелибиз. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Талбаңыз, үнүңүз мыкты экен, клибиңиз мыкты болуптур. Келиңиз, сизге эркин микрофон сунайынчы. Жалпы сиздерге чоң рахмат, эфирге чакырганыңыздарга, ошо сиздерге тулук эфир каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик, жалпы кыргыз элине ден соолук, эч убак оорубаңыздар. Орозо айында ошол не тилесеңиздер, не кандай ибадат кылган болсоңуздар ар бири кабыл болсун. Кече жакында баардыгыбыз эле көрүп атабыз, башыбызга оор эч кандай сыноо келбесин. Бирок кыргызден кыргыз экен, кыргыз элинен айлансып атат. Кыргыз эли аман болсун, оорубасын, ошо үйдө да өк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп эле жүрө берели. Айтканыңыз келсин. Мыкты сөздөр. Орозо кармап жатасыз. Ооба, кыйналган жоксузбу? Жок, жеңил эле болуп атат. Жеңил эле болуп атат. Сонун, азаматсыз туткан орозолор кабыл болсун, күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Эскерте кетсек, биздин студиябыздын коногу Өрчөн мырза Жанат Рыскул болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу достор, биз берүүбүздү алдын көздөй улайбыз. Ушундай жагымдуу, сонун керемет чыгармалардан кийин сөзсүз түрдө Таңшаланын таттуу таң рубрикасына сапар тартпасак болбос.